Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде Кыргызстанда 13 жаңы коронавирус оорусуна учурлар катталды. Анын ичинде Бишкекте 1, Нарын областында 3, Ысык-Көл областында 2, Чүй областында 1, Ош областында 5, жана Жалал Абад областында 1 киши катталды жаран. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 107 учур жаран ошо коронавирус менен катталган. Анын ичинен Жалал Абад областында 51, Ош областында 28, Чүй областында 4, Баткен областында 1, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын областында 4, Ысык-Көл областында 2 киши катталды. Аларды бөлүштүрсөк, 49 киши эркектер, 58 киши айылдар болуп атат. Жашына бөлсөк, 11 жаран 15 жашка чейин балдар, анын ичинен 1 жашка чейин 2. Азыр жанагы ошол бардыгы 107 киши ооруканаларга жайгаштырылган, жаткырылган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3-өө оор акыбалда, 2 стабилдүү десек болот, Ноокан аймактык ооруканасында, бирөө Ош областтык бириккен ооруканасында, ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук. Жана коронавирустун жана кырдаалы башталган бери 8186 тест изилдөө анализдер жасалган. Анын ичинен бир сутканын ичинде 777 обсервация ошо чек-арадан келгендер 5638 башынан болгон. Анын ичинен 3870 үйлөрүнө уже чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 1592 киши обсервацияда жатат. Анан кийин жанагындай оорулуу менен байланышуу жарандардын саны жалпы 5771 киши катталган. Анын ичинен жакын катнашы жанагындай үй бүлөлүк жакын туугандар бардыгы 1561 киши биздин көзөмөлдөө. Андан тышкары экинчи категориядагы байланышуу жарандардын саны 4210. Бул жерде мындай атайы суранат кетет элем ошо биздин телекөрүүчүлөрдөн. Биз азыр 2 күндүн ичинде салыштырмалап алсак, 10 киши кечээ, 13 киши жаңы учурлар катталып атат. 23 кишинен 4-өө сырттан келген коронавирус деп санасак болот да. Калган 19 өзүбүздүн ичинде ошол жанагындай байланышуу режимин сактанбаган, колдонбогон себебинен өзүбүздөн чыгып атат. Биздин медициналық кызматкерлер ушундай кыйынчылыкка карабастан иштеп атышат күнү-түнү. 3 кишини кечээ ооруканадан дарылап чыгарышты. Бул жерде болсо 4 бала 2 сутканын ичинде чыгып атат, плюс болуп туруп. Андан тышкары 5 үй бүлөдө 15 жаңы 2 сутканын ичинде пайда болуп атат. Бул колдонбогон үчүн ушундай бизге мындай күч, бизге кыйынчылык алып келген ушундай окуялар пайда болуп атат. Биздин тармак боюнча Кыргызстан боюнча 257 мобилдик бригада иштеп атат. Аларга эми жардам бергениңер бардыңар эле ошо жанагындай изоляцияда жанагы өзүнчө обочолонуу режимде турсаңар биз үчүн чоң жардам болот. Андан тышкары айтып кетсем, мына көп суроолор болуп атат, медицина кызматкерлер жумушуна бара албай атат, кайра
үйүнө жеткизе албайт деген күндөн күнгө бул көрсөткүч өз калыбына келип атат. Бүгүнкү күндө 797 автоунаа бекитилген. Дагы муну көбөйтөбүз. Андан тышкары жана өзүм барам, жардам берем деген милиция кызматкерлери бүгүнкү күндө 180. Ал өзүнчө бир топ болуп, алар күндөн күнгө Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Бир топ суроолор болуп атат, жанагындай дары дармектер барбы, жетеби, милиция аппаратура кандай акыбалда, бардыгы күнүгө жанагындай бул маселелер боюнча көп иштер, жумуштар жасалып атат. 3 айга жете турган дары дармек складдарыбызда бар, ооруканаларда бар. Атайы коронавируска ошо жанагындай катталган ооруларга антивирусный терапия деп коебуз. Анын да азыркы мындай эң керектүү дарылар бардыгы бар, дагы эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары милиция кызматкерлери ооруп атыптыр, ушундай болуп атыр деген сөздөн алыспыз. Бир да Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бир да милиция кызматкер ошо ачактарда иштеген эч ким ооруган жок, эч кимде жанагындай тесттери аныкталды, положительный экен деген андай эмелер жок. Расмий түрдө кабар берип атам. Биз берип аткан маалымат тунук, толук. Бул жерде биз жанагындай катып атат, мындай кылып атат деген сөздөн алыспыз. Рахмат. Касымбек Бейшенбекович, экспресс тесттер боюнча айта кетесизби? Экспресс тесттер жанагы сапаты кандай деген сөз болуп атат да. Мындай болуп атат, жанагы бул маселени Белоруссия бир мамлекеттин эмесин тесттерин кайтарды деген бизде андай жок. Тесттер келген экспресс тесттерди. Алар бардын биз жанагындай эталонный, контрольный тестирование деп ПЦРге текшерип, андан кийин гана иштетебиз.